Иштеп турган бала бакча, садик сатылат тугандар. Мынакей бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү. 220 квадрат метр болгон чоң үйдө жайгашкан. Ала тоо 1 центральный көчөгө жакын жерде тугандар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жана бул видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Ээсинин номери видеонун жүрүшүндө сөз менен айтылат. Инстаграмдан көрүп аткан болсоңуздар, описанияда ээсинин номери жазылып турат тугандар. Сатылуучу объекттин дареги Ала тоо 1 Кара Алма көчөсү 48 даректе жайгашкан тугандар. Мынакей Ала тоонун центральный көчөсүнө жакын. Бул Ала тоонун центральный көчөсү. Кирова менен Фрунзе көчөнөн Кирова менен чыгасыздар. Центральный көчөгө буруласыздар, катардагы экинчи көчө болуп калат тугандар. Анан Бебил Ленд деген садик экен, аны 2 кистен жазсаңыздар деле чыгат экен тугандар. Ушул райондогулар деле садик деп издесе 2 кист деле көргөзөт. Жана андан сырткары деле көптөн бери иштеген клиенттери көп садиктердин бири. Алсаңыздар эле буюрса сразу эле жакшы этип кетсеңиздер болот экен тугандар. Андан нары мынакей бул сатылуучу объекттин көчө тарабы дарек Ала тоо 1 Кара Алма көчөсү 48 даректе жайгашкан. Жалпысынан жердин аянты 5 соток тугандар. Түштүк чек арамдакей бул жерден башталат. Дарбаза, калиткасы түндүк чек арасына бул жака чейин болуп калат. Документтер боюнча үйдүн документи, техпаспорт, кызыл китеп, жердин документи жана садиктин дагы документтери бар экен. Анан электр энергиясы бар, суу бар, газ бар жана отопление. Көмүр менен жылган котел, газ менен жылган котел менен үй баары жылыйт. Бул үй жалпысынан 220 квадрат метр. Мынакей бул жакта биринчи этаж жана сокольный этаж деп коет беле. Бул жакта подвалдан турат. Экөөбүз тең жилой. Азыр ички тараптагына бир чекеден көргөзсөм, 220 квадрат метр стенасы толук түрдө кирпич менен, бышкан кызыл кирпич менен бүтүрүлгөн тугандар. Сиздер бул жакта негизги кирүүчү эшигинен, анан бул жакта экинчи кошумча эшигинен, ар жактан үчүнчү эшик да бар. 3 тараптан үйдүн ичине кирип чыга аласыздар. Так, бул алды тарабы. Азыркы учурда балдар ойногон мындай аянтча экен алды тарабы. Эгер жилой дом катары колдоном десеңиздер, машина койгонго жай кыла алсаңыздар деле болот экен. Бул тарабы брусчатка болгон. Так, дагы эмне маалыматы? Бул жакта хозпостройкалар, алар жөнүндө азыр маалыматты беребиз. Алды тарабы чоң ушундай навес. Так, эми сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Айта кетчү нерсе, азыркы учурда иштеп турган бул садик. Мугалимдери дагы, кыскасы ушул садик-эректин баары бар. Анан келген балдар дагы бар экен. Эми сиздерге ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей киргенде прихожкасы тугандар. Так, бул жакта мындай келген балдардын бүт кийими жинаган жайы. Күзөтүү камералары да бар. Анан документтер боюнча жана айттык, үйдүн, жердин, кызыл китеп, техпаспорттары жана садиктин лицензия, ушундай керектүү документтери. Бул жакта болсо бир группанын бөлмөсү. Окей. Орто группаныкы деп окшойт. Садик ээси. Түштүк тараптан терезе, отоплениянын батареялары. Булардын баары калат. Бул жакта бир кабинет. Күзөтүү камеранын монитору жана ошол бир киши отурган кабинети. Бул жакта жаш балдардын туалети экен, кичинекей унитаз, орточо унитаз, раковина утулуп суу чыгарылган. Кыскасы, садикке бардык шарты кылынып тургандар. Көрөсүздөр. Сразу иштетесиздер, мугалимдери дагы, балдар дагы баары бар. Даяр бизнес. Анан бул жакта кийим алмаштырганга жайы. Окей. Бул жакта чоң группа экен тугандар. Чоң группанын бөлмөсү. Чыгыш тараптан терезе, ушундай чоң залда жайгашыптыр. Окей. Так. Бул жакта дагы бир группанын бөлмөсү. Окей. Булардын баары калат тугандар. Эми андан нары сиздерге бул жакты көргөзөйүн. Эми сиздерге сокольный этажды, 0 этажды көргөзөйүн. Түшкөндө эле оң тарапта дагы бир группанын бөлмөсү. Мынакей отоплениянын батареялары, газовый отопление, газовый котел жана көмүр менен жылган котел. Бардык 220 квадрат метр болгон аянтты жылытат.
Бұл жақта кухнясы, кухонный мебельдер, раковина су шығарылған. Газовый плита бұл жақта. Бұл жақта тамақтанушы бөлмесі, столовая. Бұлардың да бары қалады екен. Бұл жақта медкабинет. Медкабинет жана бері қарай жүрсек музыкальный зал екен туғандар. Бұл жері чоң бөлме екен музыкальный залы. Музыкальный залдан дағы шығып кірсеңіздер болады сыртқа. Ал жақтан да бір жерден столовая жақтан да шығсаңыздар болады. Негізі кіруші ешік. Бұл жақта дағы бір раздевалкасы туғандар. Так. Дағы емнен алматы. Мен қайлы сатушыдан қорғасындамын туғандар. Бұл үшінші ешік. Және айтқанда 1, 2, 3 тараптан да кіріп шыға аласыздар туғандар. Бұл жақта балерина янтчасы, ол литра брусчатка менен жасалған. Летний кухнясы, баня, сыртқа жатқана туғандар. Ары жақта да бір склад бар екен. И мо жақта да мондай помещение. Азық склад. Қалсаңыздар очақына қылып қоясыздар туғандар. Ондай бақтар алма ұқсайды. Ең еле батыш чегара бұл биік пескалықтың болған забарға чейін болқа. Бұл үйдің батыш тарауынан көрініші. Бас олсы бұл объекттен $250,000 сұрап атыптыр. Анан дағы сөйлешу. Бұл есін номері 0706 14 08 81. 0706 14 08 81. Екінші номері 0707 24 14 84. 0707 24 14 84. Лайктан басыңыздар, туғандар ошындай объект іздеген дос туғандар менен видеоны бөлішіп кетіңіздер.